АКШ Кыргызстандын жарандарына берилүүчү жаңы туристтик жана ишкердик визаларынын жарактуу мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга чейин узартты. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Мындан сырткары кыргыз паспортунун ээлери үчүн B1, B2 визалар үчүн $20 өз ара төлөм алынып салынды. Бул өзгөрүүлөр миңдеген кыргызстандык саякатчыларга пайда алып келмекчи жана АКШ үчүн саякаттарды жеңилдетүү жана Америка менен кыргыз элинин ортосундагы байланыштарды тереңдетүү канчалык маанилүү экендигин көрсөтүп турат деп белгиледи элчиликтен. Жаңы 10 жылдык жарактуу мөөнөт 4 марттан же андан кийинки берилген B1, B2 визаларына тиешелүү. Ал эми мурда берилген визалар үчүн колдонулбайт жана жарактуулугу өз ара өзгөрүүсү жогоруда аталган виза категорияларына гана тийиштүү. Быйылкы жай айларында консулдук кызматтындагы жакшырышы күтүлүүдө. Виза боюнча айтып кетсек, 4 марттан тартып баштап паритеттик негизде 10 жылдык визалар бериле баштады. Бул деген туристтик жана ишкердик визалар. Буга чейин Кыргыз Республикасынын жарандарына жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын жарандарына 5 жылдык виза болчу. Азыр 4 марттан баштап 10 жылдык визага бериле баштайт. Бул жерден айтып кетчү нерсе, азыркы учурда бул 10 жылдык визанын шарттары мындай: 180 күн Кыргызстанда, 180 күн Америкада жүрө алат. Жөнөкөй тил менен айтканда, то есть совокупности 180 күн Кыргыз Республикасынын жараны Америкада жүрө алат, 180 күн Кыргызстанда жүрө алат. Жана ошондой эле паритеттик негизде Америка Кошмо Штаттын жараны 180 күн Кыргызстанда жүрө алат, 180 күн Америкада. Ошентип 10 жыл бою колдонуп жүрө берсе болот бул визаны.